Бүгүнкү маектешим Омардын ырдаганын угуп өзүн газета теледен көрүп эле келебиз да. Бул ирет маек курардан мурун ырчы жигиттин сатуучулук жөндөмүн текшерели деп балмуздак саттырып көрдүк. Ооба, балмуздактын сезону аяктап калса дагы ырчынын колунан сатып алууга ашыккан көрмандары көп экенине ынандык. Шаардагы сейилбактардын биринде жайгашкан балмуздак саткан күркөгө барганыбызда эле Омар түз эле ишке киришүүгө өттү. Балмуздак алгыла. Чүдөгөндө эле Омар сүрдөнгөнүнөн Айтор балмуздакты сатпай эле кардарларына менден белектеп берип баштады. Давайте я вас угощаю за свой счет, да? Кого, меня? Вас и вашу подушку. Ой, да ладно. Давайте, Олег. Алсам, да? Опа. Прямо как надо. Сен иштеген окшойсуң эле раньше? Не, просто учись. Чон, рахмат. Эч нерсе эмес. Тамагыңыздар татып болсун. Туулган күнүн өткөрүп жүргөн жубайлар Омардан белек катары 2 балмуздакка ээ болушса, апасы менен жетелешип келген кичинекей күйөрманына дагы 2 таттуу балмуздак даярдап берди. Омарды айланчыктаган кыз-жигиттер аны сүрдөтүп жибериштиби, Айтор Омардын колуна тийген балмуздак кардар кыздарына сунганчак деле ээрип кетип жатты. Мен мындай өзүм сатып алам, Мороженое жазган оңой эмес экен, ошон үчүн. Мороженое саткан адамдар сыйлаш керек. Ар бир кесип ардактуу. Бар бакча? Жетпесе кошпой. Чын айтканда, мороженойду билбейм, мындай эле салып койдук десе көрсө аябай эп керек турбайбы? Агыр эткенде. Үйдө кандайсың ашканада? Ашканада жакшы эле, жакшы. Кудайга шүгүр. Кичинекей кезимден бери өзүм тамак жасайм. Америкада окуп жүргөндө мага эч ким тамак жасап берген эмес. Ошондуктан өзүм багууга мажбур болгом. Ырчылыкты балмуздак сатуу кесибине алмаштырган Омарды көргөн кээ бири таң калып карап түшүнбөй жатышса, кээ бири колдон калып, жакшы көргөн ырчысы менен сүрөткө дагы түшүүгө жетишти. Кичинекей күркөнү үймөлүктөгөн кыз-жигиттердин суроосуна жооп берип да, балмуздагын даярдап сатканга жетишкен Омардын чекесинен тер чыгып, жетишпей жатканынан жардам берүүгө күркөнүн ээси дагы кошула кетти. Чарчаган деле жокмун, бирок болгону кичине мындай эбим келбей мороженелер агып кетип атат да. Анан помещениянын ичинде өзү кичинекей экен. Батпай калат. Чыркаганга тар болуп. Ар бери караганда ошо батпай. Сүрдөнгөн жоксуңбу? Балмуздак сатып. Кичине сүрдөнүп аттым мен, бирок жумуштун уяты жок го дейм. Кандай жумуш болбосун. Өзүм автомойкада деле иштегенмин. Канча жашында иштедиң? 9-класстарда го дейм. Канча жыл? Жыл эмес, жай сайын, жайда иштеп калышмын. Бишкек деле? Бишкекте. Канча тапчың эле күндө? Эсиңде барбы? Бир 100-150 сом ашып кетсе. Сен турган турпатың деле менимче канча сом табып койдуң? Жака жыйылып калыптыр акчалар дейби? Акча мен көбүнчө бекер берип жүрдүм. Көбүнө бекер берип жүрдүм. Омардын сатуучулук, кардарлар менен иштөө жөндөмү жогору эле экенин байкадым. 1 саатка жетпеген убакыттын ичинде 50 даана балмуздак сатып жибериптир. Андан соң бизди кызыктырган суроолорго жооп алуу максатында маегибизди ошол эле сейилбакта уладык. Мына Омар азыр эле багы балмуздак сатып, аябай кадарлардын дагы, күйөрмандардын дагы дегендей көңүлүн алдың. Анан ошого байланыштуу эле айтсаң, өзүң качан жеке бизнес ачайын деп атасың, же ачып койдуңбу? Чын айтканда, жеке деле бизнесим азыр учурда жок, бирок көптөгөн жакшы бизнес пландар бар. Балким балмуздак менен иштеген кишилер баягы жакшы табаттыр. Бирок чын айтканда ушул кухня, ушул рынокты билбейт экем. Ал эми албетте мен деле баягы бизнес тууралуу өзүм жакшы ойлорум бар. Кудайым буйрса четинен иштеп, иштеримди өзүмдүн жеке ишимди да ачкым келет.
Сир болбосо кандай бизнес? Түрдүү көп. Ар кандай бар, баягы магазин, бирок учурда азыр баягы жер менен иштеп, андан тышкары мал менен иштесе болот. Себептен Кыргызстанда азыр баягы малдын элге болгон соотношениясы баягы позволяет да кишинин малды экспорт кылганыч этин. Ошондуктан мен оюмча эгер мал менен дагы алек болсо жакшы болот да. Мал демекчи, мал сойгонду билесиңби өзүң? Кой сойгонду, жилик дегенди. Баягы кой союп жүргөн кишинин карамагында сой алам, анан жалгыз өзүм туура жиликтебей коюшум мүмкүн. Бирок союп көргөм өзүм. Бирок жалгыз эмес да, жанымда баягы чоң атамдын карамагы менен бул жакта минт, тигил жакта тигинт деп. Бирок өзүм жалгыз союп көрө элекмин. Бирөө айтып туруш керек экен да? Туруш керек, айтып туруш керек. Тез-тезден багы чоң аталарыңа, чоң апаларыңа барып турасың да? Албетте. Себептегенде ал адамдар да улгайып калышты, баягы өзүнүн неберелерин көргүсү келет. Анан биз дагы барып, мен дагы өз кезегимен барып, ушул жылуу сөзүмдү айтып, кучактап, ойноп, кичинекей кийимде ойногондой эркелеп кетип калам. Аларга дагы ошо келип эле кет деп айтышат да өздөрүчү. Анан барып турам. Бирок багы баштагыдай омар жок болуш керек алар үчүн. Азыр алар сени кандай кабыл алат? Ырчы катары кабыл алабы? Чоң атам менен чоң апама мен баягы 5 жашар эле өмүрбекмин. Баягы мектепке чейин каникулдарда келип ойноп кеткен, келип баягы тентек кылып кеткен өмүрбекмин. Ошондуктан алар үчүн мен өзгөргүм да келбейт. Таласка чоң атам менен чоң апамдыкына барганда ушундай бир тентек болгум келчү да. Себептегенде ал жакта да балдар аябай тентек болчу да. Алар менен биргелешип тентек кылып, баягы чоң апам барба деген баягы сууга кетип каласың. Аякка барып сууга түшкөндө эле чоң апаң келип калат да, алып кетет. Сени шаарга кетирем деп баягы урушуп калчу эле да. Бирок азыр багы айылдын жашоосуна көнө албайсың окшойт. Жаңылышасыз, себептегенде ар бир каникулда кичине чагыман баштап айылга барып, ошо айылдын жумушун чоң атам көп аябай басым жаза үйрөтчү. Себептегенде шаардыктар аккол болуп калат деп. Анан Таласта дагы баягы жер тирилчилиги менен эл көп алектенишет, ошондуктан практически оюнга убактыбыз аз болчу да. Анан кийин көпчүлүк убакта иштечүбүз. Анан албетте баягы аяктан иштебей койгон болбойт. Ошон алар менен биргелешип иштечүм. Мен азыр билбейм, мен азыр деле иштейм. Киши адам баласы бардык жака баягы көмүп кетет да. Ошондуктан азыр стройкага кошо адам болгондон кийин баарыбыз иштеп кетебиз да. Ошондуктан буну кыла албайт деген сөздөн алысмын. Бул баягы адамдын ичиндеги эрк керек. Таластык деп дагы сөз чыгып кетти. Таластык демекчи багы таластык ырчылар да өзүнчө топ болуп жүрөт экен деген имиштерди угуп калдык. Мисалы Арсен, сен, анан Мирбек болуп. Чын айтканда билбейм эмнегедир ушундай болуп калды, бирок мен Оштон, Жалал Абадтан, Көлдөн, Нарындан, Чүйдөн бардык жактан досторум бар. Баягы арасынан баягы ырчы болуп калгандар эмнегедир таластык болуп калышты. Анан Арсен, Мирбек, Айбек үчөөбүз биз Кондор деген кафеде биргеликте иштечүбүз. Анда биз ырдап деле чыга элек болчубуз. Ошондуктан айтар элем, бул баягы бир кафеден чыгып ырдап калган үчүн эле баягы жакшы дос мамилебиз сакталып калган да. Анан дагы айтып калышты эле да, өздөрүн багы элита ырчы катары сезет депчи. Буларды ким айтышы мүмкүн? Буга сенин оюң кандай? Эмнегедир кечээдө ушундай суроо беришти. Мен өзүмдү элита ырчы катары сезбейм биринчиден. Бизде элитный ырчы деп айткандан абдан эле алысмын. Себептен элитный ырчы элитно выступать этиш керек, өзүнүн элитин алып жүрүш керек, элитный элдерге выступать этет. Ошондуктан биз жөнөкөй эле той топурда иш таап, иш кылып жүргөн адамдарданбыз. Анан өтө төмөн деп айтуудан алысмын, орто. Баягы айтат го, ата-эненин тилеги, балам өтө алдыга кетпе, көз тиет, артка калба, сөз тиет, ортодо эле жүрө бер депчи. Анан ушул ортодо эле жүргөнгө аракет кылам ар дайым. Жакшы. Айтсаң, азыркы учурда мынакей көп эле
көп десек дагы жаңылыштык кылабыз болуш керек. Бар да арасында, мисалы атагы таш жарып калган ырчылардын арасында багы музыкалык билими жок деле, багы таланттын аркасынан ырдап жүргөндөр деле бар. Буга кандай карайсың? Алардын катарын өзүм толуктап келатам бүгүнкү күндө. Эми Кудайым буйруса, колдон келишинче дагы пианино курстарына азыр вокалда катышып жүрөм. Аракет кылыш керек. Себептен чын айтканда ырчылык кесипти аркалап келаткандан кийин музыкалык билим болсо жакшы. Кудай буйруса комуз кружокторуна катышып атам. Эми азастан үйрөнөм деген оюм бар. Буга биринчиден кандай музыкалык билим керекпи же үн болуш керекпи? Мисалы чын айтканда музыкалык билими бар, бирок Кудайдан берилген баягы эмеси жоктор бар да, баягы орусча айтканда дар деп коет го. Эми аракет кылып эметчет, бирок кантсе дагы баягы жүрөктөн чыккан баягы эме жок да. Ар бир ырды дагы ырдап атканда жүрөгүңөн өткөрүп туруп ырдасаң, ошондо баягы жандуу дагы, энергетикалуу дагы, жанагы бир башка уккан кишилерге да таасирин тийгизет да. Ал эми жөн эле баягы вокал коюп туруп эле такылдап нотаны жетип туура фальши жок эле ырдай берип, бул дагы менин оюмча туура эмес. Ошондуктан эгер сен музыкалык билимиң дагы бар, жана талантың дагы бар болсо, бул эң жакшы эме болот да, сочетание болот да. Бир жакшы сөз бар да, немец окумуштусун айткан. Талант это фейерверк дейт да. Талант без труда это фейерверк дейт да. Один раз ослепит, потом уже его не видно дегендей да. Бул эгер эмгектенбесе бир жолу чыгат, жарык эткип элдин көзүн баягы о деп суктандырат, анан кийин өчүп калат да. Ошон үчүн чыгыш оңой, ал эми ошол жакта карманып туруш бул эмгекти талап кылат да. Эмгектениш керек, менин оюмча бул эмгектин жогунун эле кесепети. Ырлар жөнүндө айта кетпедикпи? Анан деги эле сенин ырларыңдын арасында элдин арасында ырдалып кала турган ырларыңды кайсы ыр деп айта аласың? Классикага айланып турган. Чын айтканда тарыхка жазылып кала турган ырларым жок. Тилекке каршы жаза элекмин андайды. Эми Кудайым буйруп жазып калсам, менин оюмча абдан жакшы болор эле. Себептегенде тарыхта дагы кандайдыр бир өзүңдүн атыңды, кол белгиңди коюп кетсең, бул абдан жакшы деп ойлойм. Эми барып атабыздай, жеңи жок атабыздай ат болбосо дагы баягы бир-эки ыр калса, мен абдан ошого ыраазы болот элем. Ойлойсуңбу ушу азыркы биздин чыгып аткан жаш эстрада ырчыларынын ырлары тарыхта калат деп? Мирбектин ырларынан баягы калышы мүмкүн, эми бирок аны дагы кийинки муун кандай кабыл алат да. Баягы муун дагы өзүнчө бир тепкич да. Ошондуктан биз эгер өзүнүн аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын ырларын ырдап биздин муунга тапшырсак, алар да биздикин ошентет да. Өзүң эле ырың алалы, жакында эле чыккан клипиң өзүңө жактыбы? Бирге болом. Бирге болом. Жакты албетте. Абдан кызыктуу тартылды. Сууга кулаганда дос балдар дагы жүрдү ошол жактан. Эми тегеректен карап турган элдер да аябай каткырышып, эми мен үчүн баягы кызыктуу эксперимент жана бир жашоомдо калтырган жакшы бир жаркын элестер болду да. Кел эми теманы сүйүү жаатына бурсак, сенин жеке жашооңдо. Мисалы өзүң башында айткандай багы түнкү клубтардагы жүргөн кыздарды жаман көрөм дегенсиң, мындай эми маданиятка туура келбейт депчи. Сүйүп калсаң ошо айткан оюңдан кайтат белең? Сүйүп калсам албетте оңолот деп ойлойм. Себептегенде кеде ушул ыйман темасына жакшы дават айтып коем, лекция. Ошондуктан эми жакшы сөз менен, жеткиликтүү сөз менен, ар бир адамга индивидуалдуу подход менен сүйлөсө, менимче бардык эле адамдар түшүнсө керек. Көпчүлүк эле ырчылар жеке жашоосун катып айтпай эле сыр кылыча берет да. Анан сен дагы ошол адамдардын катарын толуктайсыңбы? Жеке жашоомду, эми кандай үй бүлөлүк жашоомду мен баягы өтө жарыкка чыгаргандан алыспын. Себептегенде ар бир адам өзүнүн баягы личный пространство деп коет го, өзүнүн
мекендигинде өзүнүн жеке жашоосуна ээ да. Ошондуктан аны баягы мен катканга да толук укугум бар. Ал эми баягы сүйгөн адамын аял алып болуп туруп аял ала элекмин деген андайдан жумуш үчүн баягы үй бүлөмдү же болбосо бир сүйгөн адам болсо, же болбосо аялым болсо аны жок деп же балам болсо аны жок деп айтуудан мен абдан алыспын жана антип айткандарды чын айтканда эң туура эмес деп эсептейм да. Ошондуктан ошол эгер бирөөнү жакшы көрүп же болбосо жеке жашоомдо бир адам пайда болсо, сиздер биринчилерден болуп билесиздер. Алар эмне үчүн катат деп ойлойсуң жеке жашоосун? Балким иш, балким албетте көпчүлүк эле билебиз, баягы ырчы адамдар аял алып же болбосо үй бүлө куруп кеткенден кийин кадимкидей баягы күйөрмандар азайып калат дейт экен да. Мен айтар элем, биринчиден ал ырчы адамдын чыгармачылыгын сыйлаш керек. Ал ырчы адамдын албетте баягы өзүнүн жеке жашоосу бар, ар бир адам дагы куруш керек, ырчы дагы балалуу болуш керек, ырчы да бүлө куруш керек. Ошондуктан аларга да мүмкүнчүлүк берип, мен оюмча наоборот колдоо көрсөтүш керек деп ойлойм. Көпчүлүгү баягы жандуу үн менен ырдап атканда аябай көздөрүн мындай жумуп алып ырдайт да. Бул туурабы? Туура көрүнүшпү? Сиз мен чим-чим сүйлөп атат окшойсуз, оозуңузду кыйшайт ырдайсыз, көзүңүздү жумуп ырдайсыз деген баягы көп баягы сын пикирлер айтылат. Эми ал баягы ырчы ырдап атканда кандайдыр бир транска кирип кетет. Ошондуктан жүрөгүнөн чыгып аткан ырды мен ырдап атканда баягы албетте эле өзүмдүн сырткы келбетимди контролировать эте албагам. Ошондуктан балким кечирим сурайм. Эми колум келишинче аракет жасап атам, бирок эгер жалаң гана сырткы келбетиме көңүл бура турган болсом, мен ырдын баягы элге жеткире ырда албай калышым мүмкүн да. Эми кыска нуска суроолорго кезек берсек, алгач эле үй кызматкерин жалдайт белең? Жок. Үй кызматкерин жалдабайт болчумун. Себеп дегенде ар бир адам өзүнүн үйүн билиш керек, өзүнүн үйүн жыйнаш керек. Ал эми мисалы ошончолук эле абдан баягы занятой адам болсом, колум бош эмес адам болсом, балким кылмакмын да. Бирок мен көп үй бүлөдө көп адам болгонду каалайм. Ошондуктан мен оюмча өзүмдүн жубайым, өзүм биргелешип, балдарым болуп баягы үйдүн гигиенасын, үйдүн тазалыгын карасак, мен оюмча жакшыраак го дейм. Себеп дегенде жогоруда айтып өткөндөй эле, бул дагы чачкан нерсени баягы өзүң жыйнасаң, ошондо чачпай каласың. Кийимдериңди ким жууйт жана ким үтүктөп берет? Кийимдеримди үйдө апам жууйт. Апам жууганда баягы стиральный машина бар, автоматка салып коебуз. Үтүктөгөндө ар кандай болуп калат, кээде үйдө эч ким жок болсо өзүм үтүктөйм. Көпчүлүк убакта баягы калпайтуунун эч кандай кажети жок, апам үтүктөп берет. Акыркы жолу качан базарга чыгып соода кылдың эле? Дордой Ош базар сыяктуубу? 12-сентябрда апамдын туулган күнүндө Аламидин базарына барып, продукт алып келгем, жер жемиштерден. Ошол акыркы 12-сентябрда. Базарга барган жагабы же көп деле барбайсыңбы ал жака? Чын айтканда базарга барган көп жакпайт. Себеп дегенде баягы эми өзүңдү эркин алып жүрө албайсың. Кысыла бересиң. Биринчи жолу кыздын колун кармаганда багы сенде кандай таасир калды эле? Биринчи жолу мен билбейм, ошо эмнегедир жашоомдо мындай кыздар менен кармап абдан толкунданып, же болбосо ушундай болгон моменттер болгон эмес да эмнегедир. Ал эми кыздардын колун, классташтарымдын колун кармап келгем, андан группалаштарымдын колун кармап келгем, көп эле адамдардын колдорун кармап келдим, анан толкундануунун эч кандай кажети жок болуш керек. Ал эми калтырган сезим деле болгон эмес, балким бир сүйгөн адамдын колун кармай электирмин. Эгер бир адамды чындап абдан сүйүп калсам, ошондо кармасам, мен оюмча кандайдыр бир башкача сезимдер болот болуш керек деп ойлойм да. Сүйүүгө ишенесиңби? Албетте, сүйүү бар деп ойлойм. Сүйүү дагы ар түрдүү да. Башында толук сүйүү болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сүйөм деген сөздүн маанисин терең түшүнүп турган адамды сүйөм деш керек да. Сүйүү деген сапты кандай чабуулайт элең? Сүйүү бул эки адамдын, эркек адам менен аял затынын соревнованиясы да. Бул соревнованиянын негизги маңызы
бири-бирине көбүрөөк баягы жакшы убакыт, жакшы сезимдерди тартуулоо да. Ошон үчүн бул соревнованияда баягы экөө тең аябай аракет кылышат да. Маегиңе чоң рахмат келип берген үчүн. Чыгармачылыгыңа ийгилик каалаймын. Кандай гана кесип болбосун, аны андан ары улантып кетишиңди каалаймын. Чоң рахмат.